универсал кузовунда. Россия темир номеринде. Тез арада сатылуусу зарыл экен. 2007-жылы чыгарылган, объему 1.6. Коробка механика 220 000 сом деп жазылып турат. Болду, тартып коербыз. Алдыңкы айнектер электрокөтөргүчтө, кондиционер печка, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Nexia 1. ...2006, объему 1.6, 140 000 сом. Ең жөнөкөй комплектацияда. Ә, 2003-жылы чыгарылган Nexia 1. Есін байланыш номері бұл. Объемы қанша? Объемын билбейм деп атат. Электропакет, кондиционердин ордуна да бир баскыч коюп койгон экен. Көрсөтүп эле кое берейин. Өзү бар жогун билбейбиз. Гидравлика барбы? Бар дейт. Өзү комплектация жакшы болушу мүмкүн, максималдуу 150 000 сом деп атат. Так, ушунун жанында да бир Nexia 1. ...1996 Корея, объему 1.5, 120 000 сом. Лабойында мынандай чоң жарака бар экен ток. Кореяда комплектация жакшы болот. Ошол эле мынакей байкаганыңыздар кондиционердин насос компрессору. Так, гидравликанын бачогу. Бул жагы ошол 1.5ке. Электропакет бар. Дөңгөлөктөрү мындай жайкы куюлган жистерде экен. Жана ушунун жанында да бир Nexia 1. ...2006 1.5 кыймылдаткычтын көлөмү. Газ, бензин 160 000 сом. Кондиционер бар, айнектери жөнөкөй айланмада. Гидравлика бар жогун билбейм, эси жанында көрүнбөйт. Кайсы? Бул жакта Nexia 1 турат. — 2008-жылы чыгарылган, объему 1.5. 170 000 сом. Гидравлика бар, кондиционер жок. Электропакет. Орточо комплектация. Жакшы. Баптыр. Бул жактагы кундаларды көрсөтө берели. Nexia 1. — 2007, объему 1.6, 150 000 сом. Электропакет, кондиционер жок. Жана ушунун жанында Nexia 2. Кышкы дөңгөлөктөрдө электропакет, кондиционер жок. 2008, объему 1.6, 200 000 сом. Nexia 2 широкий туманниктерде 2011, объему 1.5. Так. Ең жөнөкөй эле комплектацияда экен мына. Дөңгөлөктөрү кышкы ушундай куюлган дистерде 170 000 сом деп атат. Nexia 2 Россия темир номеринде 2010, объему 1.5, газ, бензинде
130 000 сомдо отат. Комплектациясын көрөлү. Алдын кайнектери электро көтөргүчтүү болуптур. Так, кондиционер жок экен да? Гидравлика барбы? Бар экен. Nexia 1 2005, объемы 1.5, 120 000 сом. Так, электропакет, кондиционер, максималдуу комплектацияда уна. Nexia 1 1996, объемы 1.5, 110 000 сом. Корея. Лашетти канчада отасыздар? 280 000 кеми бар. Алдын кайнектер электро көтөргүчтүү, кондиционер бар, монитор бар, провод экен. Камера бар беке? Камера бар. Камерада бар дейт. Ага. Камера заднего вида бар дейт. 2006 жылы чыгарылган, объемы 1.6. Мына эсин байланыш номери. 280 000 дедиңизби? 280. Туманниктер да бар экен. Тико катар жакка келдик. Мо Тикодан баштай берейин. Жақсы келді. Өткенде мен тартып алып қиыл адамдар çalıştı. 1996 жылы чыгарылган, коробка механика, 105 000 сом деп жазылып турат. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлары жакшы. Лонжерон стойкалар кандай, жакшы элеби? Жакшы эле абалда деп атат. Бул жакта силерденби? Же сатылдыбы? Сатылдыбы? Ага, канча алдыңар? 65 000 сомго. Жакшы, насип кылсын. Жылы канча экен? 1998. Мынаки сатылган Тико. Люкс обвестерде. Азырда бир адам ыраазычылыгын айтып кетип атат. Ошол биздин канал аркылуу ушундай унааларын сатыптыр алдагы. Биздин дагы ушундай элге дайым жардам кылганы даярбыз. 1996 жылы чыгарылган Тико 100 000 сом деп жазылып турат. Машина кейдж канал. Жакшы, рахмат, көрүп тургула. Бул жакта да бир Тико. Машина кейдж каналы. Жылы канча экен? 97, 80 000 сом экен. Шун жанында басы жазылган да бир Тико. 1997, 135 000 сом. Коробка автомат. Мында караганда чекеден эле тартып кеткенге аракет жасап атам. Тико 1996, коробка механика, 80 000 сом. Канчада отасыңар? Силерде эмес ба? Эси алып атат экен, уктап атат экен. 55 000 сом деп аттыбы? Анда тартып коелу, мында караганда арзан эле айтып атат. Жылы канча экен? 97 экен, 1997. Жакшы. Коробка механикабы? Ага, механика экен. Канчада отасыңар? 50 000 сом. 50 000 сом. 1996 механика. Электропакет дейт. Тико 1900 жылы канча жазбапсыз го?
96. 96. Lonжерон стойкалар жакшы элеби? Бардыгы таза жакшы дейт. 110 000 сом деп атат, айтылыш баасы. 93 000'e бербей койдук. 93 000 сомго бербедим дейт. Тико. Bir 1997 80 000 сом. Тико канча болуп атат? Тико 70 дейт, брат. 70 000 сом. 1996 механика. 70 000 сом. Эми тиколар мындай, чындын айтканда аябай көп. Şu айлананын бардыгы эле тико болуп турат. Айрым-айрымдарына эле токтолуп атабыз азыр. Так, могу жерде дагы бир тико турат. Краскадан чыккан. 1997 100 000 сом. Мындай люк бар экен. Төрт дөңгөлөк өтө кышкы, жакшы, протекторлор жакшы экен. Салону деле мында каранда айнек аркылуу көргөндө деле жакшы эле абалдагыдай көрүнөт. Так. Бул жакта Тико. Тико канча деп атасыңар? 70. 70 000 сом. Bir 1996 коробка механика. 70 000. Бул дагы ушул адамга караштуу экен. Жылы канча? 96. 1996. Бунун баасы канча болот? 60 000 сом кеми бар дейт. Тартып өттүк жүгүлени. Бул акыркы видеобуз болуп атат. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен жалпы бүгүнкү чыгарылган видеолорубузду жыйынтыктай берели. Ар бир видеобузду көрүңүздөр. Мүмкүн болушунча кызыктуу тарткан аракет жасадым. Ыйык Рамазан айында кармап аткан орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылсын. Ишиңиздерде ийгилик, чын ден соолук. Эмдеги чыгарылыштарга чейин, көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.